Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 7-бөлүм. Сыйкырдуу таң 6 мүнөттө. Бир күндө 6 гана мүнөт ичинде чыныгын атышалар. Бир жагынан алганда биз баарыбыз бактылуу болгубуз келет. Башка жагынан алганда баарыбыз бизди эмне бактылуу кылаарын билебиз. Бирок биз аны жасабайбыз. Эмне үчүн? Баары жөпжөнөкөй. Аны жасоо үчүн биз таптакыр бошобойбуз. Кандай болуу үчүн бошобойбуз? Бактылуу болуу үчүн бошобойбуз. Мечукелли. Эрте менен эрте ойгонууга менин убактым жок. Автору белгисиз. Сиздин дагы таптакыр колуңуз бошобойбу? Таң калыштуу. Бул менин гана көйгөйүм деп ойлодум эле. Сыйкырдуу таң методуна байланыштуу мага угууга туура келген эң кеңири жайылган суроо буга канча убакыт керек деген суроо. Биринчи жолу жашоонун баардык тармактарындагы биздин ийгилигибиз, ички потенциалыбызды реализациялоо, жеке өсүүнүн жетишсиз деңгээли менен же анын таптакыр жоктугу менен чектелерин айкын түшүнгөндөн кийин мен үчүн эң чоң көйгөй керектүү багытта аракеттенүү үчүн убакыт табуу болуп калды. Сыйкырдуу таң методу бир топ жыл мурда иштелип чыккандыктан, ал жөнүндө адамдарга айтып берип жүргөнүмө бир эле жыл болгондуктан, ар бир киши алган эмес таптакыр колу бошобогон киши да колдонууга убакыт таба алсын үчүн бул методдун абдан чакан болушу канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнөм. Ошондуктан сиз абдан бош болбогон жана таптакыр убактыңыз жок болгон күндөр үчүн, ошондой эле иштери чачтан көп болгондуктан дагы башка бир нерсени күн тартибине киргизүү стресске алып келген адамдар үчүн сыйкырдуу таңдын 6 мүнөттүк вариантын иштеп чыктым. Убактыңыз таптакыр эле жетпеген учурда да бакыттын жана ийгиликтин өзүңүз чындыгында каалаган деңгээлине жетүүгө жөндөмдүү адамга айлануу үчүн бир күндө 6 мүнөт убакыт кетирүү акыл эстүүлүк эле эмес, өтө зарыл нерсе. Менин оюмча, кийинки бир нече мүнөттүн ичинде сиздин абдан жагымдуу сюрприз күтүп турат. Себеби бул бапты окуп чыгып, 6 мүнөттүн канчалык эффективдүү болушу, жашоонун түп тамырынан бери өзгөртүшү мүмкүн экенин түшүнөсүз. Ар бир күндүн биринчи 6 мүнөтү ушинтип башталаарын элестетиңиз. Биринчи мүнөт. Элестетип көрүңүзчү. Сиз эрте менен эң эле бакубат маанайда ойгоносуз. Оозуңузду чоң ачып эстейсиз, рахаттануу менен керилип чоюласыз. Ары бери чабалактап чуркаган, стресстерге жык толгон күнгө алды артыңды карабай шашкалактап чуркап чыга калгандын ордуна анын биринчи мүнөтүн бейпилдикте, тынчтыкта өткөрөсүз. Сиз дээрлик кыймылдабай отурасыз. Анан жай жана терең дем аласыз. Балким ушул жагымдуу учур үчүн Кудайга ыраазычылык билдирип дуа айтасыз. Же болбосо Кудайдан сизди туура жолго салышын суранасыз. А балким күндүн биринчи мүнөтүн медитацияга арнайсыз. Унчукпастан, тынч отуруп, сиз толугу менен азыркы учурда жана ушул жерде учур чакта болосуз. Сиздин акылыңыз тынчтанат. Денеңиз бошоңдойт. Чыңалуу азаят. Сизде тынчтык сезими, так максат коюу жана так багыт алуу сезими өсүп бекемделет. Экинчи мүнөт. Сиз өзүңүздүн күнүгө айтуучу чексиз потенциалыңызды жана эң маанилүү приоритеттериңизди эске салган аффирмацияларыңызды алып чыгасыз да, аларды башынан аягына чейин үн чыгарып окуйсуз. Эң башкы нерсеге көңүлүңүздү бурган сайын ички мотивациянын деңгээли жогорулайт. Сиз чындыгында эмнеге жөндөмдүү экениңизди эске салуу өзүңүзгө болгон ишенимдүүлүктү бекемдейт. Азыркы учурда эмнеге жеткендигиңизди жана сиздин кийинки максатыңыз эмне экенин терең түшүнүү өзүңүз чындыгында каалаган жана татыктуу, ошондой эле өзүңүз так билгендей, сиз жетүүгө толук мүмкүн болгон жашоо үчүн керектүү чоң иштер жана жеңиштер үчүн энергия берет. Үчүнчү мүнөт. Сиз көзүңүздү жумуп келе жаткан күндү элестетип, оюңуз менен өзүңүздүн визуализация тактайыңызды карайсыз. Визуализацияңыз күнүңүздүн кандай болоорун жана белгиленген максаттарга жеткенде өзүңүздү кандай сезээриңизди чагылдырат.
Сиз өзүңүздүн элестетүүңүздө идеалдуу күндү тартасыз. Сүйүктүү ишиңизди рахаттануу менен иштеп жатканыңызды көрөсүз. Үй бүлөңүз менен же башка сиз үчүн маанилүү жана сүйүктүү адамдардын арасында күлүп жайнап жүргөнүңүздү жана бүгүнкүгө мерчемделген нерселериңизге жеңилдик менен жеткениңизди элестетиңиз. Мунун баары кандайча болуп жатканын көрөсүз жана бул нерселер болгондо сезе турган эмоцияларды сезесиз. Анан алдыда дагы канчалаган иштерди жасоо керек экендигин эстегенде кубанычка батасыз. 4-мүнөт. Бул мүнөттө тагдырга эмнелер үчүн ыраазы экениңизди, өзүңүз сыймыктанган жетишкендиктерди жана ушул күнү кандай результаттарга жеткиңиз келээрин жазасыз. Ошентип, өзүңүзгө жогорку деңгээлде баа берген, шыктанган жана өзүн ишенимдүү сезген абалга алып келесиз. 5-мүнөт. Андан кийин өзүн өстүрүү боюнча сиз азыр окуп жаткан ушул китепти колуңузга аласыз да, кереметтүү 1 мүнөттү бир нече бетти окуу менен өткөрөсүз. Балким жумушта же башка адамдар менен болгон карым-катнашта эң жакшы результаттарга жетүү үчүн бүгүн эле пайдаланууга мүмкүндүк түзүлө турган бир нече жаңы идеяны билип аласыз. Балким сизге эффективдүүрөөк ой жүгүртүүгө жана өзүңүздү жакшыраак сезүүгө жардам бере турган кандайдыр бир жаңы нерсени билесиз. 6-мүнөт. Акыры сиз ордуңуздан туруп, акыркы мүнөттү кыймыл менен өткөрөсүз. Ордуңузда туруп чуркасаңыз болот. Буттарды бириктирүү, буттарды ажыратуу деген секирүү көнүгүүсүн же полдон түртүлүү, отуруу, туруу дегеле ар кандай көнүгүүлөрдү жасай аласыз. Эң башкысы, сиз өзүңүздүн жүрөк кан тамыр системаңызды толук ойготушуңуз жана иштетишиңиз керек. Күжүрмөн, ынтаалуу, көңүлүңүздү бир жерге токтогон абалда болушуңуз зарыл. Сиздин оюңузча, эгерде 1-6 мүнөттү күн сайын ушинтип өткөрсөңүз, өзүңүздү кандай сезет элеңиз? Бул сиздин жашооңуздун сапатын жакшы жакка өзгөртөт беле? Мен сыйкырдуу таңыңызды 6 мүнөт менен чектеңиз деген чакырыктан алысмын, бирок жогоруда айтылып кеткендей, убакыт өзгөчө жетишпеген учурларда сыйкырдуу таң методун 6 мүнөткө кыскартуу жеке өсүүнү тездетүү үчүн сизди иштиктүү жана эффективдүү стратегия менен камсыз кылат. 8-бөлүм. Сыйкырдуу таң методун өз жашоо салтына кантип ыңгайлаштыруу керек? Сыйкырдуу таңды сиздин күн тартибиңиз менен айкалыштыруу үчүн, анын аркасы менен эң башкы максаттарыңызга жетүү үчүн, көңүлдүн тереңиндеги кыялдарыңызды ишке ашыруу үчүн аны кантип өзгөртүүгө болот? Сыйкырдуу таң кереметтүү метод. Ал менин жашоомо дааналык, көңүлдү бир жерге топтоо, жөндөмүн жана күжүрмөндүк берди. Ар бир адам өзүнүн сыйкырдуу таңынын убагындагы процедурасын конкреттүү максаттарына жана индивидуалдуу күн тартибине ылайык пайдалана алгандыгы менен бул абдан сонун метод. Бизнестин ээси катары жана 1 жаштагы баланын энеси катары мен үчүн таңкы убак ойлонуу, дуба кылуу, башка максаттарга жана кыялдарга көңүл топтоо, физикалык активдүүлүк жана стресстерден арылуу убактысы. Ошондой эле ал жашоомдогу адамдар, окуялар жана баталар үчүн тагдырыма ыраазычылык билдирүү үчүн эң кымбат убакытты бөлүүгө жардам берет. Биздин баардыгыбыз үчүн бир жума 168 сааттан турат. Сыйкырдуу таңды колдоно баштаңыз. Анан дегеле кыялыңызда да көрө албаган кереметтер жашооңузда болот. Кейти Хинни, Сент-Луистен, Hedgehog Group компаниясынын ээси. Буга чейин сыйкырдуу таң канткенде жеке өсүү процессин тездете аларын талкуулаганда биз көбүнчө куткаргычтар техникасы жөнүндө сөз кылдык. Чынын айтканда, методду толугу менен өзүңүздүн жеке керектөөлөрүңүзгө жараша ылайыкташтырып өзгөртүүгө болот. Оюңоңон учурдан баштап сыйкырдуу таңдын жалпы канча убакытка созулаарынан бери иш аракеттин кайсы түрлөрүн тандаганыңызга, аларды кандай узактыкта жана ыраатта жасаарыңызга чейин баарын өзүңүзгө ылайыктасаңыз болот. Бул жерде эч кандай чек жок. Сыйкырдуу таңыңызды өз жашоо сапатыңызга, салтыңызга максималдуу шайкеш келгидей жана эң маанилүү максаттарыңызга мурункуга караганда тезирээк жетүүгө жардам бере тургандай кылып түзүп алсаңыз болот. Бул бөлүмдө ушул нерсени кантип жасоого болоорун, атап айтканда, эрте менен качан жана эмне менен тамактануу керек, сыйкырдуу таңды сиздин негизги кыялдарыңызга жана максаттарыңызга кантип шайкеш келтирүүгө болоорун, дем алыш күндөрү эмне кылуу керек экенин,
ошондой эле маанилүү иштерди артка жылдыруу адатынан кантип баш тартууга болоорун жана башка көптөгөн нерселер жөнүндө баяндайм. Ойгонооруңуз менен баштаңыз. Бул таптакыр логикалуу эмес нерседей сезилиши мүмкүн, бирок эми байкап туруңуз. Сыйкырдуу таң программасын сөзсүз түрдө эле эртең менен жасоо керек эмес. Таң калып турасызбы? Албетте, эрте менен эрте туруу, күндү жигердүү баштоо талашсыз артыкчылыктары бар атат. Бирок кээ бир адамдардын уникалдуу графиги жана жашоо салты аларга мындай жасоого мүмкүндүк бербейт. Эгерде адам кечки же түнкү кезметте иштесе, күн сайын кечинде саат 9-да төшөккө жаткан адамга караганда ал үчүн эрте менен ойгонуу таптакыр башка деңгээлдеги милдет. Ар адамдардын күн тартиби ар кандай экенин эске алуу менен сыйкырдуу таңдын негизги өзгөчөлүгү өзүн жетилтүүгө күн сайын убакыт бөлүү жана натыйжада өз жашоосун түп тамырынан бери өзгөртүүгө мүмкүндүк алуу үчүн адаттагыдан бир аз эртерээк ойгонуу, эреже катары жарым же 1 саатка экенин эске салгым келет. Эрте менен кайсы убакта эмне үчүн жана эмне менен тамактануу керек? Мурунку бөлүмдөрдү окуп жатып, шайтан алгырдыкы, сыйкырдуу таң процессинде мен кайсы убакта тамактанышым керек деген суроо берген болушуңуз керек. Азыр айтып берем. Эмне менен тамактануу, качан тамактанууга караганда маанилүүрөөк деп ойлойм. Ал эми эң эле маанилүү маселе эмне үчүн так ушул азыктар менен тамактанышыңыз керек экендигинде. Качан тамактануу керек? Эсиңизде болсун, тамакты аш кылууга абдан көп энергия сарпталат. Бул энергияны көп талап кылуучу процесс күн сайын биздин организмибиздин күчүн алып коет. Канчалык көп тамакты аш кылыш керек болсо, тамактангандан кийин өзүңүздү ошончолук чарчаңкы сезесиз. Ушул фактыны эске алуу менен сыйкырдуу таңдан кийин тамактанууну сунуштайм. Ушундай жасасаңыз, куткаргычтар техникасынын баардык компоненттерин жасоо учурунда оптималдуу көңүл буруунун болушун камсыздайсыз да, каныңыз тамакты аш кылып жаткан карынды көздөй эмес, башыңызды көздөй агып барат. Бирок эгерде эрте менен биринчи кезекте кандайдыр бир нерсе жеп алышыңыз керек экенин сезсеңиз, анда жеңил сиңген тамактан бир аз өлчөмдө, мисалы, жаңы жемиштер же коктейль, бул тууралуу кененирээк 1 мүнөттөн кийин сөз кылабыз. Менен тамактанганыңызга ынаныңыз. Эмне үчүн ушул азык менен тамактануу керек? Убакыттан пайдаланып, ушул тамак аш менен эмне үчүн тамактанып жаткандыгыңызды талкуулоону сунуштайм. Дүкөнгө азык-түлүк сатып алууга жөнөп жатып, же ресторандагы менюдан тамак ашты тандап жатып, кандай азык-түлүктөр менен тамактанууну кантип аныктайсыз? Сиздин тандооңуз жалгыз гана кайсы даамды артык көргөнүңүзгө негизделгенби? Тамактын коюу суюктугуна карайсызбы? Тамактануудагы ыңгайлуулугуна карайсызбы? Же пайдалуулугунабы? Канча күч жана энергия береринеби? Же диетанын чектөөлөрүнө карайсызбы? Адамдардын көпчүлүгү негизинен даамы жаккан нерселерди жешет. Ал эми тереңирээк деңгээлде биздин кайсы даамга артыкчылык берерибиз сүйүктүү азыктарга болгон эмоционалдык жактан үйрөнүп калгандыкка негизделген. Эгерде сиз кимдир бирөөнүн ал эми үчүн балмуздакты жегенин, сода суусундугун ичкенин же азык-түлүк дүкөнүнөн тооктун этин сатып келгенин сурасаңыз, чамасы төмөндөгүдөй жооп тугасыз. Себеби мен балмуздакты жакшы көрөм. Мага сода суусу жагат. Куурулган тооктун этин жегим келди. Жооптордун баары көп учурда бул тамак аштардын даамынан алынган эмоционалдык рахаттанууга негизделген. Адам бул тамак анын ден соолугуна кандай пайда алып келерин же мындай тамакты жегенден кийин канча энергия алаарына карап тандап алгандыгын айтып, тандоосунун себебин түшүндүрбөйт. Бул менен мен эмнени айткым келди? Эгерде биз көбүрөөк күжүрмөн болгубуз келсе, баары каалайт. Ден соолугубуздун чың болушун жана ооруга чалдыкпоону кааласак, муну да баары каалашат. Биз эмне үчүн белгилүү бир азыктар менен тамактанаарыбыз тууралуу дагы бир жолу ойлоноорубуз жакшы. Ошондой эле даамы боюнча канчалык жагаары сыяктуу эле андан да олуттуураак мамиле кылганыбыз да жакшыраак. Ден соолукка пайдалуулугун жана аларды жегенден кийин энергетикалык таасирлерин олуттуулук менен баалай башташыбыз чындыгында абдан маанилүү. Сизге таптакыр жакпаган, бирок ден соолукка пайдалуу тамактарды жеш керек деп айткым келген жок. Мен аны да, муну да бир убакта алууга болоорун айтып жатам. Эгерде күн сайын күч-кубатка толуп тургуңуз келсе, максималдуу результаттарга жеткиңиз келсе жана саламатта узун өмүр сүргүңүз келсе,
ден соолукка пайдалуу жашоо энергиясын берген. Ошол эле учурда даамдуу жана бизге чыныгы рахат тартуулаган тамак аштарды көбүрөөк жешибиз керек. Эмне менен тамактануу керек? Эмне менен тамактануу жөнүндө сөз баштоодон мурда эмне ичүү керек экендигине бир азга токтололу. Эсиңиздерде болсо керек, мурда сүрөттөлгөн ойгонуунун 5 баскычтуу стратегиясынын 4-чү баскычында бул нерсе айтылган. Организмдеги суунун жетишсиздигин толуктоо үчүн жана толук ойгонуу үчүн эрте менен биринчи жасай турган иш бул 1 стакан суу ичүү. Андан кийин эреже катары мен өзүмдүн сыйкырдуу таңымды 1 чашка кофе менен улантам. Негизи сыйкырдуу таңды баа жеткис мүнөттөрүн кетирбестен кофе кайнатып, сергитүүчү суусундуктан рахаттанууга жетиштүү убакыт болсун үчүн мен ойготкуч саатын жебесин дагы 5 мүнөт эртерээк убакытка коем. Эмне менен тамактануу керектиги жөнүндө айта турган болсок, жаңы жашылча жемиштер сыяктуу табигый азыктарга бай диета адамдын энергетикалык деңгээлин абдан жогорулатарын жана көңүл буруу концентрациясын күчөтөөрүн, адамдын эмоционалдык абалын жакшыртаарын, анын ден соолугун сактап оорулардан коргоорун окумуштуулар эбаа келе далилдеп койгон. Ушул нерсени эске алуу менен мен сыйкырдуу таң үчүн биздин организмибиз муктаж болгон нерселердин баарын бир чоң стаканга бириктирүүгө мүмкүндүк берген атайын супер смузи коктейль жасап чыктым. Мен толук кандуу белок, бир гана алмаштыргыс аминокислоталардан турган. Картаюуну жайлаткан аминокислоталар, омега 3 май кислоталары, иммунитетти жогорулатуу, жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алуу жана мээнин ишин активдештирүү үчүн. Ошондой эле минералдардын жана витаминдердин бай спектри тууралуу айтып жатам. Жана бул башталышы гана. Дем берген, маанай көтөргөн какао фитонутриенттери бул тропикалык буурчактан шоколад жасалат. Жогорку деңгээлде энергия берген мака өсүмдүгү, түпкү теги ант тоолору болгон адаптоген, гормондорду тең салмактуулукка келтирүүчү касиеттери менен белгилүү болгон перу мээр чөбү, иммундук системага дем берген жана тамакка болгон табитти төмөндөткөн чия өсүмдүгүнүн уруктарындагы азык заттар сыяктуу эң сонун заттар тууралуу бул жерде айтпай кеттим. Смузи азыктардан жасалган смузи бизге ушунчалык зарыл болгон энергиялардын булагы эле эмес, ал абдан даамдуу суусундук дагы. Ал күнүмдүк жашоодо кереметтерди жаратаарын байкайсыз. Сиз жеген тамагыңыздан түзүлөсүз деген эски макал эсиңиздеби? Организмиңиз сизге кам көрө алсын үчүн сиз организмиңизге кам көрүңүз. Сиз заматта күч-кубатка толгонуңузду сезесиз жана дүйнөгө даанараак көз караш менен карап каласыз. Көрөсүз го? Сыйкырдуу таңды өзүңүздүн максатыңызга жана кыялдарыңызга канткенде ылайык келтире аласыз. Сыйкырдуу таңды колдонуп жүргөн жана жашоодо көптөгөн ийгиликтерге жеткен адамдардын көпчүлүгү бул күн сайын жасалуучу практиканы өздөрүнүн биринчи кезектеги максаттарына жана эң маанилүү кыялдарына болгон концентрацияны жогорулатуу үчүн пайдаланышат. Биринчи кезекте бул өз бизнесин түзүү же китеп жазуу сыяктуу алар көптөн бери артка жылдырып келген жана таптакыр убакыт таба албай жүрүшкөн максаттарга жана каалоолорго тиешелүү. Менин методумдагы куткаргычтар эң башкы нерсеге көңүл топтоо жана өздөрүнүн кыялдарын тезирээк ишке ашыруу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү үчүн идеалдуу курал болуп саналат. Мисалы, өзүңүздүн аффирмацияларыңызды түзүп жатып, алар сиздин максаттарыңызга жана кыялдарыңызга толук шайкеш келерине, эмне жөнүндө ойлонуп көрүү керектигин, аларга жетүү үчүн эмнеге ишенүү жана эмнени жасоо керектигин айкындарына, ошонун натыйжасында жеңишке жеткенге чейин барам деген сиздин чечкиндүүлүгүңүздү чыңдаарына сөзсүз ынаныңыз. Мындай аффирмацияларды күнүгө окуу менен белгиленген нерсеге жетүү үчүн жасай турган конкреттүү аракеттерди жана негизги приоритеттерди дайыма көңүл борборунда кармайсыз. Ал эми эрте мененки визуализацияны жасап жатып, коюлган максаттарга жетүү процесси менен чындап рахаттанып жаткандыгыңызды мен бул китепти жазуудагы жасаган сымал элестетиңиз жана акыркы каалаган нерсеге жеткенде кандай болоорун даана сүрөтүн көрүүгө аракеттениңиз. Баардык сезүү органдардын катыштырууну унутпаңыз. Өзүңүздүн идеалдуу результаттарыңыздын ар бир майда баратын көрүңүз. Кармалаңыз, угуңуз,
даамын жытын сезиңиз. Образ канчалык ачык жана даана болгон сайын ал сиздин каалоолоруңузду, мотивацияңызды бекемдейт да максаттарга жетүү үчүн зарыл болгон нерселерди жасоого ынандырып, мажбурлап турат. Артка жылдыруу адатынан кантип кутулууга болот? Биринчи кезекте эң кыйынынан жана жагымсызынан баштаңыз. Бул негативдүү адаттан кутулуу үчүн жана анын натыйжасы катары өз аракетиңиздин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн эрте мененки убактагы эң эле маанилүү же эң эле жагымдуу эмес милдеттерден жана иштерден баштаңыз. Өндүрүмдүүлүк маселеси боюнча белгилүү эксперт Брайан Трейси өзүнүн «Баканы жеп алыңыз» аттуу бестселлер китебинде эрте мененден баштап кандайдыр бир маанилүү нерсени, ал гана эмес, кандайдыр бир жагымсыз нерсени жасоо менен биздин жашообузду жаңы бийиктиктерге көтөрүүгө жөндөмдүү психологиялык сыйлык катары кандайдыр бир нерсе менен өзүбүздү камсыз кылаарыбыз тууралуу жазган. Негизинен эрте менен эле чындыгында кыйын милдетти аткаруу жана аны өз жолуңдан алып коюу абдан кубаттуу импульс берет жана күндүн калган бөлүгүнүн өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Баканы жеп коюш. Буга чейин бир нече жолу айтылгандай, сыйкырдуу таңдын негизги максаты эрте менен туруу менен регулярдуу жеке өсүүнүн артыкчылыктарын кошуу аркылуу так максатты билип ойгонууга жетишүү болуп саналат. Ал эми иш аракеттин кандай түрлөрүн тандагандыгыңыз, алардын ар бирин канча убакыт жасаарыңыз анчалык деле маанилүү эмес. Эң башкысы, алар сиздин ички өзүңүздү жана сырткы дүйнөңүздү, турмуштук жагдайларды жакшыртууга жардам бере алышы керек. Бул кыска бөлүктө сыйкырдуу таңыңыз өзүңүздүн жашоо салтыңызга толук шайкеш келсин үчүн анын натыйжасында жашооңуздун баалуулугун арттырып, эң маанилүү максаттарыңызга жетүүгө жардам берсин үчүн кантип оңдоп түзөөлөрдү киргизүү керектиги тууралуу кээ бир идеялар жана стратегиялар жөнүндө баяндап берем. Ошондой эле ишкерлерден баштап үй кожойкеси болгон апалар, студенттер жана мектеп окуучуларына чейинки ар түрдүү адамдар колдонуп жүргөн сыйкырдуу таңдын ар түрдүү варианттарын, алардын бири-бирине окшошпогон күн тартибин, турмуштук приоритеттерин жана жашоо стилин эске алуу менен мисал келтирем. Сыйкырдуу таң дем алыш күндөрү. 6 күнү эрте менен туруу аркылуу талашсыз артыкчылык менен өзүмдү камсыз кылам. Жан дүйнөм тынч, бейкут абалда ишимди бүтүрө алам. Эреже катары адатта жумуш күндөрүн коштогон убакыттын курт жетишпестигин дем алыш күндөрү сезбейсиң. Эрте менен үйдөгү башка адамдарга караганда эрте ойгонуу менен өзүмдүн күнүмдүн кандай болоорун, иш аракеттеримдин кээ бирлерин ээн эркин жагдайда пландай алам, деп айтат Опра Уинфри. Мен Опранын айтканына 100% кошулам. Сыйкырдуу таңды жараткандан кийин алгач мен бул методду дем алыш күндөрү эмес, биринчи күндөн, дүйшөмбүдөн 5-күнгө, жумаага чейин гана колдонуп жүрдүм. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин мен сыйкырдуу таңды жасаган күндөрү өзүмдү жакшыраак, мүмкүнчүлүгүмдү ишке көбүрөөк ашыгандай, өндүрүмдүүрөөк сезгенимди байкадым. Ал эми төшөктө магдырап жаткан күндөрү тургандан кийин да бир топко чейин шалдырап, көңүлүмдү бир жерге топтой албай жана өзүмдү эффективдүү эмес сезчүмүн. Сиз да эксперимент жасап көрүңүз. Балким мен катары сыйкырдуу таңды жумуш күндөрү гана жасайсыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү узакка созулган таттуу уйкудан кийин өзүңүздү кандай сезериңизди байкаңыз. Ал эми башка көптөгөн адамдардай эле сиз дагы сыйкырдуу таң менен башталган күндөрүңүз өзүңүздү бир топ жакшыраак сезериңизди түшүнгөндөн кийин балким бул методду эч жакка шашуунун кереги жок болгон дем алыш күндөрү жасоо жагымдуураак деп чечесиз. Сиздин сыйкырдуу таңыңыз дайыма сергиткич жана кызыктуу болсун. Мен сыйкырдуу таңды колдонуп келе жаткан жылдардын ичинде бул метод үзгүлтүксүз өзгөрүп жана өнүгүп келет. Мурункудай эле күн сайын баардык куткаргычтарды колдоном. Азырынча бул 6 практика тартуулаган артыкчылыктардан баш тартууга себепкөр элекмин. Бирок сыйкырдуу таң статикалуу бир түрдүү болбошу керек. Ал сөзсүз түрдө эволюцияланышы керек деген ишеничтемин. Бул жерде да айланадагылар менен болгон карым-катнаштагыдай эле жадатма жана кызыксыз нерсеге айланып кетпеш үчүн анда бир аз болсо да жаңычылык менен
толкундануунун сүртүмдөрү болушун каалар элем. Мисалы, ар бир 3 айда же ай сайын эрте мененки көнүгүүлөрдүн комплексин алмаштырып турсаңыз болот. Медитациянын ар кандай түрлөрүн жасап көрүүгө болот. Болгону Google'дан издеп таап, телефонго башка тиркемени жүктөп алыңыз. Сиз визуализация тактайын жасап алып, анан аны дайыма жаңылап турсаңыз болот. Анан да аффирмациялар бөлүмүндө айтып кеткендей, сиздин сезимдериңизге жана эмоцияларыңызга эффективдүү таасир этсин үчүн жана өзүңүз ким болууну кааларыңыз жана ким боло аларыңыз тууралуу өзүңүздүн дайыма өнүгүп турган көрүүңүзгө так шайкеш келсин үчүн аффирмацияларыңызды оңдоп, жаңылап турушуңуз керек. Ал эми мен өзүмдүн сыйкырдуу таңымды, иш үстүндө эле өзгөрүп бараткан графигимди, турмуштук жагдайларымды, учурдагы долбоорлорумду эске алып, оңдоп кете берем. Мисалы, кезектеги эл алдында чыгып сүйлөөгө же семинарга даярданып жатып, эрте менен репетиция кылууга жана башка даярдыкка көбүрөөк убакыт бөлөм. Ал эми студенттердин жана корпорациялардын кызматкерлерин алдында чыгып сүйлөө үчүн өлкөнү кыдырып саякаттап жүргөндө мейманканаларга токтоого туура келет. Мындай учурларда өзүмдүн сыйкырдуу таңымды ошого ылайыктап түзөм. Мисалы, эгерде менин эл алдында чыгып сүйлөөм же семинарым түнкү убакытка белгиленген болсо, мен ойгонуу убагымды жылдырып, кийинки күнү бир аз кечирээк турсам болот. Менин акыркы бир нече айым азыркы учурдагы долбоорлорду эске алуу менен оңдоо киргизүүнүн дагы бир мисалы боло алат. Себеби ушул учурдагы менин сыйкырдуу таңым таңдардын тамашасы боюнча көпчүлүк деңгээлде ушул китепти жазып бүтүрүү милдетине баш ийген болчу. Мен учурдагыдай эле баардык практикаларды жасап жаттым. Бирок китептин үстүнөн иштөөгө көбүрөөк убакыт бөлүү үчүн кыскартылган сценарий менен жасадым. Байкадыңызбы? Сыйкырдуу таңды дайыма жеке жашоо салтыңызга ылайыктап түзсөңүз болот. Сыйкырдуу таңды индивидуалдуу жашоого ылайык келтирүү. Адамдар дайыма ар түрдүүлүккө умтулушат. Сыйкырдуу таңдын ар дайым сергиткич, жаңы жана кызыктуу бойдон калышы абдан маанилүү. Соода өкүлү болуп иштөө мен үчүн жадатма болуп бараткандыгы тууралуу айтып, арызданганымда менин биринчи устаттарымдын бири айткандай, сенин зеригип жатканың үчүн ким күнөөлүү? Жумушуңду кайрадан кызыктуу кылуу кимдин милдети? Бул мен үчүн абдан маанилүү сабак болгон. Мен аны эч качан унутпайм. Кандай гана нерсе болбосун, күн тартиби же айланадагылар менен болгон карым-катнашпы, биздин милдетибиз аларды кандай көргүбүз келсе, ар дайым жана активдүү түрдө ошондой нерсеге айлантуу. Эсиңизден чыгарбаңыз. Жашооңуздагы баардык нерсеге жоопкерчилик алган учур сиз андагы каалаган нерсеңизди өзгөртүүгө өзүңүздүн укугуңузду жарыялаган учурда болуп саналат.